Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күнүңүздөр менен, сүйүктүү катталуучуларыбыз, баарыңыздар менен чогуу мен Айнура Миназарова. Бүгүн биз балдарды, эркек баланы тарбиялоо жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Албетте, эркек балага деген моундай тарбия керек, эркек баланы аябай чабаш керек деген сыяктуу сөздөрдү көп эле уксак керек. Чын эле ошондойбу же кандай, мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Ал үчүн биздин төрүбүздө бүгүнкү коногубуз 4 уулду тарбиялап өстүргөн Жолдош Амуратович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин билишимче, Жолдош байке, сиздин уулдарыңыз кайрымдуу фонддордо иштеп, жароокер, боорукер, ичпеген, чекпеген, мындай зыңкыйган жигиттер болуп чоңоюшкан. Өзүңүз айтып берсеңиз, ошо кантип чоңойттуңуз? Рахмат. Эми бул аябай узун тарых. Мага аябай кыскартып айтыш керек. Анан балдарды тарбиялоодо мен айта ала турган бир чындыгым бар өзүмдүнчө. Өзүм ошого ишенем, өзүм жашоомдон өттү, бул менин тажрыйбам. Бул алгач өзүң үлгү болушуң керек да. Бул эң маанилүү нерсе. Эгер мен үлгү болбосом, сүйлөгөн сөзүмдөн, жасаган ишимден, жасаган мамилемден башкаларга, сөзүмө туруу, убадамды аткаруу, анан өзүм үйрөтүп аткам, жаса деген нерсени өзүм жасай билүүм, жасай билбеген нерсени баладан талап кылбай, дегенде өзүм үйрөнүп алып, анан балага үйрөтүү бул эң башкы нерсе депчи. Ушул нерсе аябай чоң роль ойноду менин жашоомдо. Мен ушуга аябай аракет кылдым. Мен балдарымды үйрөтөм деп, тарбиялайм деп атып, өзүм тарбияланып, өзүм үйрөнүп калдым да. Анткени балдар менин үчүн аябай баалуу болду. Жолдош мырза, ошол мисалы көпчүлүк аталардан угам да мен, эркек балага камчыдан чабыш керек деген сыяктуу айтышат да, ушундай бир катуу кармаш керек депчи. Ушул тарбиянын башатыбы? Мен бул сөзгө такыр кошула албайм. Анткени жаныбар деле аябай сабасаң жүдөйт алчы. Ат деле камчылай берсең, ал жаралар болот. Ал жиниги бөлүп калат да. Анан камчы эле проблема көйгөйдү чечпейт. Катуу тарбия деген бул алда чечпейт. Катуу тарбия өзүңө карата катуу болсоң, үйрөнгөнгө, өзүңдү үйрөткөнгө, талапты катуу койсоң өзүңө жеке, ошол балаңа өтөт. Анан ал тарбиянын башаты эмес. Достук деген бар, сырдашуу деген бар адам жашоосунда. Жылуу мамиле. Анан баягы жемелей бербей, тигини кылба, муну кылба деп баягы мурунку маекте айтып өткөндөй, ушундай сөздөрдү көп айтып, тажатуунун ордуна иш жүзүндө балдарга үлгү көрсөтө билүү да, дагы эле ушуну айтам. Улуу уулуңуз, анан кичүү уулуңуз канчада? Улуу уулум 83-жылкы 39-да, кичүүсү болсо 17-де. Аралыгы чоң, кимисин мындай ошо мисалы элдер айткандай бир аракет кылып көрөйүнчү мен дагы деп камчы алып, чаап, жазалап көрдүңүз? Мындай жазалоо, кол менен уруп, камчы менен жазалоо мен жашоомдо болгон жок деп да айтсам жаңылышпайм. Калп айткан деле болбойм. Балдарым угуп атат анткени. Аялым да отурат, угуп атат. Анан бирок бир жолу болгон. Бул биздин жаратуучубуздун дагы сөзүндө бар да. Балаңды чыбык менен жазала дейт да. Анан бир жолу мен деле балдарым башка балдардай, эркек балдардай эле чоңоюшту. Алардын да күчтөрү жаш кезде көп болду. Алар бири-бири менен кармашып күрөшкөн учурлар да болду. Бири-бирин жыгып таарынтып загылып койгон учурлар да болду. Балдардай эле чоңойду. Анан аларды тизгиндеш кыйын болду. Жеке эле жанагындай үлгү көрсөтүү, жумшак мамиле, ал бир тарабы чоң роль ойнойт, бирок жетишсиз болуп калган күндөр болду. Бир жолу ушундай учур болду. Анан мен чубук колдонууга туура келди. Бир жолу чыбык колдонгонум эсимде. Баарына айтып түшүндүрүп, мен силердин жакшы болушуңар үчүн, силер өзүңөр башкара билип, мен айткан акылдарды аткара алышыңар үчүн силерге ушу жардам керек болуп атат, силердин денеңерге. Оорутуш керек болуп атат. Мен бул чыбык менен силерди жазалайм. Мен силерди жакшы көргөндүктөн жазалайм. Биздин жаратуучубуз бар. Ошонун өзүнүн эрки бар. Аны аткарбасак биз өзүбүздү өзү башкара албай калабыз деп түшүндүрүп туруп жазалаган. Бирок мен үчүн оор болду аябай.
балдарым чоңоюп да калган, кызарып татарып, алар аябай ыңгайсыз абалда болушту, эттери да ооруду. Бирок ошол нерсе болуп өттү, кийин бирок жакшы жемишин берди. Өзүңүздүн ушул тажрыйбаңыздачы бул иштейт деген метод кайсы болду ушул эркек уулдарды тарбиялаганда? Мен иштейт деген метод өзүң эркек болуш керек да дегендечи. Эркек балдарды тарбиялаш үчүн ата эркек болуш керек. Эркек болуш деген мушташканды билиш эмес, өтөлөчү. Ага дагы керектир мүмкүнчү. Же болбосо орой болуш эмес. Эркек деген жанагы орусча дерзкий деп коет, анан крутой деп коет, анан бул көп сүйлөбөй эле, кыска сүйлөп эле ушундай деп элестетет да адамдарчы. Ал андай сапаттар эмес. Эркек бул ошол акылмандуулуктун булагын таап, ошону өзүнө сиңирип акылмандуулукту анан өткөзүп бере алган бул эркек. Бул жаратуучунун планы, ошонун жаратуучунун эрки, ошол койгон орду. Бул эркек. Демек эркек бул баягы мындай бир өзгөчө мүнөз, дерзкийлик эмес, акылмандуулуктун башатын билген адам. Анда акылмандуулуктун башаты деген эмне анда? Акылмандуулуктун башаты биз мисалы адам көп жөндөмгө ээ го адам баласы. Көп нерсе жасайбыз го, космоско чыгып атпайбызбы? Интернет чыгып атат, бир нерсе жасап атабыз, жаратып атабыз, иштетип атабыз да. Биз билебиз, эмне жасасак ал кандай иштейт. Анан ошого салган нерсенин баары иштеп берет. Холодильник жасаганда ал муздатып берет бизге тамак ашты, бирөө ысытып берет печке. Ошо сыяктуу эми эң жөнөкөй да. Ана адамды жаратып аткан Кудай дагы, жаратуучу дагы салган да бир нерсечи адамга. Анан ошол акылмандуулуктун булагы кайдан келет? Өзү эле белгилүү да. Кудайдан келет. Анан жаратуучу ошол акылмандуулукту өзүнө кабыл алганга, эркекке ошо салган да жол. Ошону угуп тыңшай билүү да. Дайыма адам, эркек киши күчтү кайдан алат? Мен Кудай эмесмин деген чындыкты өзүнө эскертиш керек да. Биз байкабай эле Оз Кудай деген менен өзүбүз ичибизде мен Кудаймын, мага керек, мен билишим керек деген нерсе бийлик кылып алат. Бул мен Кудаймын дегенге барабар. Эркек өзүнүн ичинде тымызын, мен Кудай эмесмин, мен жаратылганмын. Менин үстүндө жаратуучу бар. Анын менин үстүндө планы бар. Анын мага берчү акылы бар, сүйүүсү бар, күчү бар. Мен ошого өзүнүн жүрөгүн дайыма ачып кабыл алганга даяр болоюн деп дайыма сергек жүргөн адам акылмандуулуктун булагын тапты. Башка булагды билбейм. Албетте андан кийин дүйнө жүзүндө мен четке какпайм, билимдер бар, китептер бар. Албетте бул билим деп айтылат да, андан да кур калбаш керек. Жана башында айта кетпедиңизби, бул баланы тарбиялоо, бул достошуу, сүйлөшүү депчи. Канчалык терең сүйлөшүү керек ушул негизи эркек баланы сиз айткандай жаратуучунун коркунучунда тарбиялаш үчүн? Ооба, сүйлөшүү керек. Тереңдиктин өзүнүн чеги өзү ачыла берет адамга. Белгилүү бир чекти белгилей албайбыз да, мынча километр теңдей деген сыяктуу эмес. Сүйлөшүүдөн мурун адам ата менен баланын ортосунда бири-бирине жүрөгү ачык болуш керек да. Деги эле эки адам сырдашыш үчүн бири-бирине жүрөгү ачылыш керек. Эгер жүрөгү бири-бирине жабык болсо, мамиле түз болбосо, анда канча сүйлө, канча нотация айтпа, канча маанилүү нерсени айтпа, жабык болсо ал кантип кабыл алат? Жабык идишти жаап коюп үстүнө суудан куя бер. Каяка кетет ал? Анан ошон үчүн албетте адам сүйлөшүп, ошол сөз адамга жугуш үчүн, жемиш бериш үчүн эң биринчи өзүнүн жүрөгүн ачып аны көздөй. Анан анын жүрөгүн ачканга аракет кылыш керек. Менде бир мисал жашоодо жөнөкөй азыр айта кетейин. Мен балдарыма катуураак сүйлөп мамиле кылып жүргөн учурлар болду. Жүрөгүмдү ачпай, ата болуп, сүрдүү көрүнүп, деп мындай ушу сыяктуу бир дистанция кармаган учурлар да болгон. Анан мен байкадым ошонучу, бул иштебейт экен да. Мен кантип дос болом булар менен деп өзүм суроо берип издедим. Анан ойлонуп жүрүп, анда эгер мен бул абалды оңдобосом, мен акыл айтам, балдарым угат, анан бирок жукпай калып атат да, ошону байкап калдым. Жүрөктөрү жабык болуп атат. Анан мен ойлонуп отуруп, анан эртең менен турганда мен булар менен учурашайын деп чечтим да. Жөнөкөй эле. Эртең менен турганда кутмандуу күнү менен десем, балдарым чочуп биринчи адеп мени карап анан таң калып калышты. Мен үчүн аябай ыңгайсыз болду. Мен ыза болдум. Эмнеге мен ата болуп туруп басынып буларга салам берип атам деп.
бирок кайрыланта берейин дедим. Анан күндө эле кутмандуу күнү менен доброе утро деп тамашалап учурашып койсом, акырындап көне баштады. Добрый. Ооба, учурашып анан ошол нерсе аркылуу жүрөк аягында ачылды, анан биз сырдаша алдык да. Мен айтайын дегеним, биринчи кимге мамиле кылгың келсе, анын жүрөгү сага ачык болушуна кам көрүү да. Ошого керектүү каражаттарды издеп, таап, анан колдонуу. Чоң рахмат. Баарлашуу жөнүндө биз акыркы подкастта кийинки уктуруубузда сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат достор. YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.